Азыр сиздер мамлекеттик ишмердин күндөлүгүнөн деген топтомдон Жусуп Абдырахмановдун күндөлүгүнүн негизинде түзүлгөн радио баянды угаласыздар. 26 январь 1931 жыл. Койлорду массалык түрдө сою башталды. Овцевод совхозунун койлору 20 килограммдан ашпайт. Чарбасыздыктын эң жаман үлгүсү. Негизинен туут койлор союлуп жатат. Курулушка даярдык өтө начар. Кирпичтин жетишпегендигинен курулуш токтоп калышы дагы мүмкүн. Экономисттин байкоолору деген макаланын авторунун айтканы келеби деп калдым. Исакеев менен шаардык парт уюмдун жетекчилери жөнүндө сүйлөштүм. Шаардык райкомдун секретарына бир жолу Шубриков аябай так мүнөздөмө берип мындай деген. Ал оозу менен оро коруп, баш менен эмес, башка жагы менен ойлонот. Муну ушундай кейбирди 4 жылдан бери секретарлык орунда кармап келатабыз. Исакеев аны алмаштыруу жөнүндө менин оюма макул, бирок аны аткарууга кудурети жетеби? Көрөбүз. Өтө эле түшүнүктүү, бирок ошол эле учурда түшүнүүгө эч мүмкүн эмес иштери болуп жатат. Райондордун басымдуу көпчүлүгүндө орустар жашабайт, бирок бийлик башында кыргыз тилин, мен кытай тилин билгенге тете орустар отурат. Ушундай чиновниктердин кесепетинен райондордо иш орусча алып барылат. Баамдаган кишиге райондордогу бийлик курамы калк үчүн эмес, ушул чиновниктер үчүндөй туюлат. Кыргыз улуттук театрынын коюусунда Каар деген спектакльди көрдүм. Актерлордун аткаруу чеберчилиги анча бийик эмес. Ошондой болсо дагы бул октябрдын чоң жеңиши. Бир жеринде кедей совет бийлигин ашатып сөгөт экен. Ушул жерин түп нускадан окуп көрүш керек экен. Котормочу кайсыл катмардан экенин ким билет? Ал атайын ушундай жасап коюшу дагы ыктымал. Мыктыбековго ушул жерин карап көргүлө. Мүмкүн болсо оңдагыла деп тапшырма бердим. Ар бир жашаган күнүмө кубанам. Менин турмушумда 3 бактылуу кырдаал бар. Санаасы жок алтын балалык, экинчи катардагы жоокер болуп граждандык согушка катышканым, үчүнчүсү эм менен болгон мамиле. Төртүнчүсү болор бекен. Жыйырма 8 январь 1931 жыл. Каракол районунан бир дыйкан менен сүйлөштүм. Ал жаздын келиши менен кыргыздар түп көтөрө Кытайга качат дейт. Элестетүү кыйын. Качуу жөнүндө райондук аткаруу комитетинин төрагасы дагы айтты. Бул сөздөр жөнүндө мен Шахрайга айттым. Ал камарбайт. Съезде делегаттардын пикирлерин угуш керек экен. Совет бийлиги жана кыргыздардын Кытайга качышы эч кошпойт, бирок андай болуп кетиши мүмкүн. Шахрайга Чернышевди алмаштыруу зарыл экендигин билдирдим. Тажапүттүн бул акмак менен алышып жүрүп. Шаардык комитеттин секретарлыгына Каракөзовду сунуш кылдым. Негизинен сүйлөштүк, бирок аягына чыкпай калдык. Birinci fevral 1931 жыл. Өкмөттүн отчету боюнча Советтер съездинин токтомунун долбоорун акыры бүттүм. Чернышевди съездден кийин алмаштырууну биротоло сүйлөштүк. Пленум башталды. Исакеев дурус доклад жасады. Мал чарбачылыгында эмне болуп жатканын бир Кудайдын өзү билет. Биз көбөйтүшүбүз керек, а иш жүзүндө кыскарып бараткансыйт. Туут мал союлуп кетип жатат. Демек, мал башын көбөйтүү тескерисинче кыскартууга дуушар болот. Бул жылы дагы мал башы азайып кетеби деп корком. Üçüncü fevral 1931 жыл. Эмнегедир эл менин мал чарбачылыгы боюнча докладыма абдан ыраазы. Мен өзүм болсо анча канааттанган жокмун. Каракөзов, Рапопорт жана Моисеенко аябай кубанып алышыптыр. Бардык докладтардан менин докладым мыкты болду дешет. Алар эмне анча кубанганын билбейм. Докладка өзгөчө Шахрай ыраазы болуптур. Ал мындай деди.
Мындай докладты Кыргызстанда иштеген бир дагы европалык жасай алмак эмес. Бул республикада чынында эле бир топ акылдуу европалыктар бар. Осмончике эмне болгонун түшүнбөйм. Сөзү аябай чаржайт. Алас келгенсип башынан аягына чейин оппортунисттик көз карашта. Мага ал аянычтуу, бирок баары бир аны жазалаш керек. Башкаларга сабак болсун, өзү тескери ойлордон арылсын. Шахрайга нарком сынап Ждановду алмаштыруу керек дедим. Бул акмак кийинчерээк өзүн өтө эле акылдуу сезип баратат. Себүү комиссиясынын кеңешин өткөрдүм. Биздин даярдык дагы начар. А себүү кыйын болот. Курулушка дагы даярдык жаман. Февраль 1931 жыл. Тынаевди катуу жазалоого туура келди. Партиялык иш үчүн ал 2 жылга чейин жоголду. Баарын өз жасады. Эртең Советтердин съезди ачылат. Мен докладка абдан начар даярдандым. Кызматкерлер жок, аппараттагылар жок. Анан баардык маалыматтарды өзүң чогултканың кыйыныраак болот экен. Февраль 1931 жыл. Советтердин съезди аркылуу кыргыздарды милдеттүү аскер кызматына алуу боюнча токтом кабыл алуу зарылдыгы жөнүндө кабар келди. Мен буга абдан кубанам. Кыргыз тилинде өзүмдүн докладымды бүттүм. Жолдоштор кыргыз тили боюнча өсүп баратасың деп күлүштү. Улуттук театр съездин катышуучуларына концерт коюшту. Маданий өсүштү, кубанып кабыл алат экенсиң. Улуттук дивизион Советтердин съездине рапорт берди. Тянь-Шань тоолорунун карала торула жапайлары кызыл аскердин шлемин кийип жүрөт. Кубанычтуу. Шахрайга кыргыздардын катышы мүмкүн экендигин дагы бир жолу айттым. Айрым депутаттар дагы качуу болушу ыктымал дешет. Февраль 1931 жыл. Акыры өкмөттүн иши жөнүндөгү докладты бүтүп кутулдум. Съезд иштиктүү өтүп жатат. Жергиликтүү кызматкерлердин чыгып сүйлөгөнүн угуу жагымдуу болду. Ар бир чыгып сүйлөгөндөр кемчиликтер жана жетишкендиктер жөнүндө далилдүү так айтып беришти. Февраль 1931 жыл. Щербаковко каражаттарды ишке киргизүүнү тапшырдым. Бул иште үзгүлтүк болуп калышы мүмкүн. Жер боюнча эл комиссариатына райондордогу даандык жана тоюттук себүүлөрдүн жүрүшүн көзөмөлдөөнү айттым. Кыргызстандын чегинен чөп алып өтүүгө тыюу салгандыгым үчүн Ташкент аябай кыжырданып мага басым койгула деп Шахрайга телеграмма жибериптир. Ташкент үчүн жыйынтык тескерисинче болду. Шахрай менин тыюу салганым менен макулмун деп телеграмма жөнөтмөк болду. Февраль 1931 жыл. Социалистик атамекенди коргоого деген макала жаздым. Бул кыргыздар үчүн милдеттүү аскер кызматын өтөө законуна байланыштуу. Законду киргизүү эмнеге негизделген? СССРдеги социализмдин өнүгүшүнө. Биз мурда мындай кадам жасабагандыгыбыз бизге каршы курал колдонулбайт деп ишенгенбиз. Эми мындай коркунуч жок. Мындан аркысы биз армияны кандай тарбияларыбызга байланышат. Шахрай жана Исакеев менен өкмөттүн болочоктогу курамы туурасында сүйлөштүм. Баары мурдагыдай эле калчудай, бирок айрымдарын алмаштыруу керек эле.
Өзгөчө камсыздандыруу эл комиссариятында. Булакмактын жардамынан зыяны көп. Менин орунбасарым эмнегедир жалкоо тартып баратат. Бул мага жакпайт. Саясатта коркончу ок. Большевик мындай болбойт. Жалалабадтын врачы оорукананы радиолоштурууга 1000 сом бөлүп берүүнү өтүндү. Акча жок десек, болоору менен беребиз деген убада бергиле дейт. Убада берсем деле болмок, бирок ал убада аткарылбасына ишенип туруп, мен убада бере албайм. Жашоо деген татаал оюн. Аны менен ойнойсуң, бирок анын күтүүсүз бурулуштарын эске албайсың. Демек, жашоо сени ойнотот. Он 12 февраль 1931 жыл. Бүгүн өз иштеримди бүттүм. Бүгүн эле Кыргызстан Борбордук аткаруу комитетинин уюштуруу сессиясы болду. Бардык ишкерлер, анын ичинде мен дагы ордубузда калдык. Буга кубаныч керекпи же жокпу билбейм. Жазында күтүлүүчү кыйындыктар санааны тынчытпайт. Дыйкандардын басымдуу көпчүлүгү үрөнсүз калды. Дагы кыйласы акыркы саан уйларынан ажырады. Пактанын ордуна жууркандагы кебездерин тапшырышты. Кыясы жаздын келиши менен кыргыздар Кытайга качат окшойт. Азыр эле Кыргызстандан 40 чарба качып кетти. Кайгы кыргыздардын качканында эмес, ошону болтурбоону алдын алуу керектигин биргиштегендерге түшүндүрө албаганымда. Он 16 февраль 1931 жыл. Өзүмдүн барарым жөнүндө эмге 15-нде кабарладым. 16-сында саат 4-тө чыктым. Поезддин ылдамдыгы ушундай. Өгүзчөн кыргыз кууп өтүп кетчүдөй. Темир жолдун абалы өтө жаман. Эгер поезд ушундай жүрүп олтурса, менин Ленинградда 5 күн эс алайын деген максатым оңунан чыкпайт окшойт. Өкүнүчтүү. Жыйырма февраль 1931 жыл. Москвага түнкү саат 1:30 келдим. Албетте кечиктим. Транспорт кызматы социалисттик экономиканын өсүүсүнө шайкеш келбей, аябай артта калууда. Сиздер мамлекеттик ишмерлердин күндөлүгүнөн деген топтомдон Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүнүн негизинде түзүлгөн радио баянды уктуңуздар. Окуган Бактыбек Мамытов. Саламатта болуңуздар.